Урматтуу мусулман бир тууганым, эгерде сизге өлүм сааты келген болсо, анда сизге жаңы ат коюшат. Сиз каалайсызбы, каалабайсызбы, сиздин атыңыз дагы бул дүйнөдөн өчөт. Сизге маркум деген атты коюшат. Маркумду жуудуңарбы? Маркумду кепиндедиңерби? Маркумду качан жерге беребиз? Маркумду тездетпейсиңерби деген гана аттар менен сизди аталып калышат. Ал эми сиз ишенген мал дүнүйөңүз бул жакта калат. Жада калса сиздин денеңиздеги баардык кийимиңизди дагы чечип алышат. Башыңыздагы баш кийим, бутуңуздагы бут кийимге чейин, колуңуздагы саатыңызга чейин эч нерсе калтырбастан баарын бул дүйнөгө алып калышат. Сиз жалгыз кепенге оролуп, өзүңүздүн атыңыз дагы өчүрүлүп, маркум деген атка конуп, кабырга барасыз. Албетте мына ошол жерде сизге чыныгы жашоонун, акыйкаттын ачык айкын сизге көрүнөт. Адамга эмне пайда, эмне зыян экендиги мына ошондо билинет. Эгерде солих киши боло турган болсо, ал жасаган жакшылыктарына сүйүнөт. Жана артынан жакшы иштерди кылып кеткен болсо, ал кабырына жаткан кезде дагы артынан жакшы сооптор барып турат. Анын жакын туугандары, анын достору, анын бала чакалары сооп иштерди кылып туруп артынан жөнөтүп тура турган болсо, анын кабырына барып турат. Же өзү тирүү кезинде пайдалуу иштер жасап кеткен болсо, бир жерге суу чыгарып кеткен болсо, бир жерге мечит салып кеткен болсо, же элдерге мыскал таратып кеткен болсо, же пайдалуу илим үйрөтүп кеткен болсо, же артынан солих бала тарбиялап кеткен болсо, мына ушулардын кылган жакшы иштери, сооптору жетип турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде айтат: "Хайру ма юхаллифу ражулун мин ба'дихи саласун." Киши өзүнөн кийин калтыра турган эң жакшы нерсе бул үчөө дейт. Биринчиси валадун солихун яду лаху. Эгер солих бала калтырган болсо дейт, ага артынан дуа кылып турган болсо дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, сиздин көзүңүз тирүү кезде дагы, көзүңүз кайтыш болгондон кийин дагы сизге дуа кыла турган адамдарды көбөйтүңүз. Сизге дуа кыла турган досторду көбөйтүңүз. Сизге дуа кыла турган бала чаканы көбөйтүңүз. Сизге дуа кыла турган адамдарга жакшы иштерди кылып коюңуз. Мына ушундай жакшы иштерди кылыңыз. Адамдар ошол ишиңизди көргөн кезде сизге дуа кыла турган болсун. Мына ушундай солих бала тарбиялап коюңуз. Артыңыздан, сиздин атыңыздан жакшы иштерди кылып туруп, сизге истигфарларды айта турган бала болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтат: Аллах Таала кыямат күнүндө бир кишинин даражасын мына ушундай жогорку деңгээлге көтөрүп коет дейт. Ошондо жанагы киши таң калып: "Я Робби, анна ли хазихи." Бул бейиштеги бийик даража мага эмне себептен болду? Кайсы кылган сооп ишим үчүн болду дегенде, "Фиqol бил истигфари валадикалак." Балаңдын саңа кылган дуасы себептүү болду деп ага айтылат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, эгер тирүү кезинде жакшы бала тарбиялап кете турган болсо, артынан дуа кыла турган болсо, мына ошонун сообу да кабырда жетип турат экен. Экинчиси садакатун тажри яблуга ажруха дейт. Садака жарыя кылып кеткен болсо дейт, артынан анын сообу жетип турат дейт. Бир жерге дарак эгип койгон болсо, мына ошол дарактын мөмөсүнөн куштар келип, адамдар келип, башка айбанаттар келип пайдаланып турган болсо, мына ошонун сообу жетип турат. Же бир жерге кудук казып койгон болсо, же бир жерден суу чыгарып койгон болсо, же бир жерге мечит салып койгон болсо, же бир жерге Курандарды тараткан болсо, жана дагы башка адамдар пайдаланып турган ушундай пайдалуу иш жасап койгон болсо, мына ушундагы сообу артынан кабырда жаткан болсо дагы анын артынан жетип барып турат. Ва илмун юамалу бихи мин ба'дихи. Же пайдалуу илим үйрөтүп кеткен болсо дейт. Адамдарга пайдалуу иш көргөзүп кеткен болсо, бирөөгө Курандан тамга жаттатып кеткен болсо, бирөөгө дааратты үйрөтүп кеткен болсо, бирөөнү жүр деп мечитке баштап кеткен болсо, мына ошол артынан анын көргөзгөн иштери аткарылып турган болсо, мына ушундагы сообу барып турат дейт. Эгер солих киши мына ушул адам амалдар аткарып кеткен болсо, артынан ушундай жакшы иштер барып турат экен. Ал кабырында сүйүнгөн абалда мына ушундай тура берет экен. Ал адам өзү өлгөн болсо дагы, бирок артында калган амалдары өлбөстөн артынан жетип барып тура берет экен. Эми ушул эле тескериси, урматтуу мусулман бир тууганым, кээ бир адамдар бар, өздөрү өлгөн, бирок жасаган күнөөлөрү өлгөн эмес. Тирүү бойдон артынан барып турат. Алар кабырда Аллах Тааладан суранып, бизди дүйнөгө кайтарып койчу. Мына ушул тирүү кезибизде төмөндөгүдөй жаман ишти кылып койгон экен. Ошонун
күнөөсү дагы деле мага токтобой келип жатат дейт. Кабырда өзүнүн колу менен жасаган нерсени башы менен тартып аткан учуру болот. Аллахтан суранып, ошол ишимден мен кутулайынчы, ошол ишимден мен тазаланып алайынчы Аллах дүйнөгө кайтарчы деп кабырда тиленип турат. Тирүү кезинде бирөөлөргө жаман бир музыкаларды үйрөтүп кеткен болсо, ал өлгөндөн кийин ошол музыканы элдер угуп, Аллах Тааланын зикиринен тосунуп аткан болсо, жүрөктөрүнө кара дактар басып аткан болсо, адамдар дарганы адашуу жолго баштап аткан болсо, мына ошол ар бир адам уккан музыканын күнөөлөрү ошол кабырдагы адамга барып турат. Же тирүү кезинде бир жаман ишке себепкер болуп кеткен болсо, жаман иштин эшигин ачып кеткен болсо, мына ошол иш аткарылган сайын артынан мына ошол күнөөлөр барып турат. Же тирүү кезинде өзүнүн жылаңач сүрөттөрүн коюп интернеттерге, өзүнүн авырат жерлерин көргөзүп интернеттерге коюп кеткен болсо, артынан ким ошол сүрөттү көрүп күнөө ала турган болсо, мына ошонун күнөөсү ошол адам дагы жана кабырда жаткан адамга дагы мына ошол нерсе барып турат. Же адамдарга зыян берип, бирөөнүн жерин тартып алып, бир жерге жаман нерсе куруп коюп, адамдар ошону көргөн кезде жиркере турган болсо, ошону көргөн кезде зыян ала турган болсо, зыян алып ошол адамга тескери дуба кыла турган болсо, мына ушул дуба тийип барып турат. Паланча ушул ишти кылганда, ошол кылбаганда ушул нерсе болбойт эле. Ошол ачпаганда мына жаман казинолор ачылбайт эле. Ошол ачпаганда, ошол уруксат бербегенде мындай иштер болбойт эле деп адамдар артынан кайгырып, ошол адамга жаман дуба кылып тура турган болсо, мына ошол да кабырда барып турат. Инсан мына ошол кылган иши үчүн өйдө өкүнөт. Өзү өлгөн, бирок кылган жаман иштер өлгөн эмес, артынан тынымсыз күнөөлөр барып турат. Аллах Тааладан суранып, Аллах мен дүйнөгө кайтарып койчу, мен тиги күнөөмдөн кутулуп алайын, тиги жаман иш кылып койдур, ошону баарын өзгөртүп коеюн деп ушундай катуу өкүм турат. Пайгамбар саллаллаху алейхи бир хадисинде айтат: "Мен санна суннатан саййатан фаумила биха." Ким бир жаман ишти баштай турган болсо, жаман жолду баштай турган болсо, ага адамдар амал кыла турган болсо, анын күнөөсү ошону баштаган адамга дагы, ошону аткарган адамга дагы, жана ошол ишти баштаган адамга дагы артынан эч күнөөсүнөн кем эместен ошол адамга кабырга барып турат дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, ким тирүүсүндө жакшы амал жасап, кабырга жакшы амалы менен кеткен болсо, артынан жакшы сооптор барып турган болсо, мына ушул адам чыныгы бактылуу адам. Ал эми бактысыз адам өзү өлгөндөн кийин дагы күнөөлөрү өлбөй, адамдарга зыян берип, аны көргөн адамдар жаман тилек кылып, аны адамдар аткарып күнөө алып жаткан болсо, ошонун күнөөсүнө тең шериктеш болуп, ошол адам кабырда кыйналып өрөт. Мына ушул адам да Аллах Тааладан суранып, Аллахтан дүйнөгө мени кайтарчы, ошол ишимден мен тооба кылайын деп өкүм турат. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Хатта ида жаа ахадухумул маут." Эгер ошо бузук адамдарга өлүм сааты келе турган болсо, "Кал роббиржуни." Робби мени кайтарчы, лаалли амалу солихан фима таракт. Мен солих амалдар жасап калайын, мурдагы кылбаган иштеримди, мурдагы жасабаган иштеримди аткарып калайын. Мурдагы кылган жаман иштеримди оңдоп коеюн, я Аллах. Мен дүйнөгө кайтарчы деп мына ушинтип өкүнгөн, кайгырган абалдар. Бирок өтө кеч болот бул убакта. Аллах Таала бул дүйнөгө аларды эч качан кайтарбайт. Аллах Таала жооп берип, "Калла иннаха калиматун хува qailha." Жок, анын айтканы эч качан болбойт. Ал жөн эле айтылган бир сөз бойдон калат деп Аллах Таала мына ушундай каттуу буга жооп берет. Урматтуу мусулман бир тууганым, маркумдардын армандарынан биз сабак алайлы. Тирүүсүндө ушундай күнөө иштер жасап, кабырда өкүнүп аткандарын биз эске салып, биз дагы ошолордун артынан барып калбайлы. Биз да эртең өкүнүп калбайлы деп алардан сабак алайлы. Ар дайым алардын армандарын тилге алып турайлы. Мына ушундай кыла турган болсо, бизге жакшы сооп иштерге бизге жардамчы болот. Өлүп калган жүрөктөрүбүздү тирилтет. Аллах Тааланы көп ибадат кылууга бизге түрткү берет. Жакшы иштерде бири-биз менен жарышууга түрткү берет. Жана кабырдагы адамдарга ырайым кылып, аларга дагы артынан биз бир сооп багыштаганы, аларга дуа кылганы бизге түрткү берет. Ошондон ар дайым биз маркумдардын арманын унутпайлы. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, өмүрүбүздү Аллах Тааланын таат ибадатына өткөрүп калайлы. Аллах Тааланын таат ибадатына кандай кемчилик кетип жаткан болсок, ошону оңдоого аракет кылайлы. Эртең ушундай каттуу күн келип калат, бармактарыбызды тиштеп, кайра дүйнөгө кайтууну ушундай эңсеп калабыз. Аллах Таалага ибадат кылууга, адамдардын акысын кайтарууга, жасаган жаман күнөөлөрүбүздү кайра оңдоп коюуга, жасаган жаман иштерибизди кайра түзөп коюуга Аллах Тааладан тиленип, өкүнүп калабыз. Эгерде
азыр Аллах Таалага ибадат кылып, жаман иштерди токтотпостон улай бере турган болсок, ушул заматта бизге өлүм келип кала турган болсо, анда сөз түрдө мына ушундай маркумдардын өкүнүп кайгырып аткан армандарына биз дагы кошулуп калабыз. Урматтуу мусулман бир тууганым, бизге качан өлүм келип каларын билбейбиз. Биздин жаныбыз Аллах Тааланын колунда, аны качан алып коерун билбейбиз. Муну мисалы кандай эле сиз бирөөнүн буюмун алып иштетип жаткан болсоңуз, ошол буюмду сизден качан сурап калышын сиз билбейсиз анын эгеси. Ошол сыяктуу биздин жаныбыз дагы Аллах Тааланын колунда, бизден качан алып коюуну билбейбиз. Убактыбызды ар кандай пайдасыз оюн күлкүлөрүн өткөрбөстөн, убактыбызды туура ибадаттарга пайдалайлы, адамдардын пайдалуу иштерине колдонойлу. Бул дүйнөдө мал дүйнөбүздү исрап жакка чачпастан, ибадатта кедейлерге пайдасы тие турган жерде чачайлы. Дүйнөбүз менен жаман иштерде бири-бириз менен жарышпастан, акыреттик жакшы иштерде жарышайлы. Мына ошондо Аллах Таала биздин мал мүлкүбүзгө береке берет, биздин жүрөгүбүздө ыйманыбызды көбөйтөт жана дүйнө акыретте өкүнүч адамдар катарында болбойбуз. Жаннат ээси болуп, кабырда сүйүнүп, Аллахым бизди тезирээк бейишке киргизчи деп турабыз. Агерде жаман иштерди кылып кеткен болсок, Аллахым дүйнөгө кайтарчы. Мына ошол иштер менен тооп алып кайтып калайын деп ушундай өкүнүчтүү абалга түшүп калабыз. Ошон үчүн дагы көбүрөөк ибадаттарды кылайлы. Парыздар аткаргандан кийин нафил ибадаттарды дагы көбөйтөйлү. Жакшы иштерди көп жарышайлы. Күнөө иштердин баардык түрүнөн колунан келишинче тыйылганы аракет кылайлы. Күнөөгө жакындабайлы. Мына ошондо биздин бул дүйнөдөн акыреттеги чыныгы утушубуз, чыныгы ийгилигибиз болот. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.